Жардам автосалонунда башкы төлөмү жок. Мына 700 миң сомго чейин автоунааларды бөлүп төлөөгө алсаңар болот экен туугандар. Башында 5 миллион сомдой карыз бар болчу. Прям через шкуру сезип көрдүк, акча негизи келет кетет. Эгерде инвестиция кылам мен силерге, менде 300 миң доллар бар, 500 миң доллар бар. Мына 300 миң, 500 миң доллар уже кичине интересныйраак болуп калат го. Биз туура чыкты алардычы, действительно элечи. Баягыда биринчи жолу жолукканда мен уялдым чын. А так биз деле бир маалда мына ачык айтып атпайм, эмнеге мындай болуп калдык, потому что эми Кудай көрсөтүп койду да. Кудай берсе берет, бирок калганын кайра бат эле алып коет да. Туугандар, баягы эле Кытайлар бирдекени чыгарып атышат да Кыргызстанга тыгып элечи. Эмне бул? Аты эмне? Волинки, солинки түшүнгөн жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биз өзүнүн жаш курагына карабай чоң эле байкелердей бирдей эле иш кылып жаткан жаш жигиттерге конокко келдик. Бул эбир красавчик. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Алхамдулилlah. Чоң рахмат байке, бизде ушинтип келип кетти. Не дейлем? Биз Жардам автону ачтыңыздар. Ачтык. Ачылгандан Эл колдоп койду. Ачканыбызга 15 күн болду. 15 күн болду. 15 күн болду. Жок, 15 күн. Официальный открытиясына 13 күн болуптур. 13 күн болду. Жакшы. Эме биз сенич негизи жанагындай ноутбуктарды эмелер менен аксессуарлар менен иштеттип эле жүрчүлүк да. Азыр түрлүү машинага секирип кетипсиң. Машина болуп калды эми. Эми билбейм, биз деле негизи эшиктен туруп эле тартып атканбыз, анан бирдеке болуп атып эле, короче, бирдеке болуп кетти да. Чын эл колдоп койду. 2 саат мурун келгенде эле азыр машиналар көп болчу, эмне азайып атат да. Сатып атасыңарбы же эмне болот? Кээ бирлер айдалып кетет, кээ бирлер тияк бияк. Эми мен айткан жокмун, келип эле сатылып кетет деп, андай деле эмес. Тияк бияк көрөт, там бирөө айдап кетет, ушундай эле. Машалла. Бул жактан примерно канча машина батат эми азыр? Примерно 35 машина батат болуш керек эле. Ушунча эле батат. Анан бул жакта көбүнчө машиналар эмне өзүңөр койгон машиналар барбы? Жок, айланып элдин эле машиналары бар. Ошо эме бөлүп төлөөгө берип атасыңар да, ооба, буюрса берип атабыз. Любой эле машинаны бере бересиңер бөлүп төлөөгө. Ооба, почти любой эле машина бере беребиз. Анын шарттары ар кандай да, мисалы 700 миңге чейин биринчи төлөмү жок берилет. 700дөн кийин ушул жерин мен жакшылап басым жасап айтып коеюнчу туугандар, жардам автосалонунда башкы төлөмү жок. Мына 700 миң сомго чейин автоунааларды бөлүп төлөөгө алсаңар болот экен туугандар. Азыр көп издегендер, аябай көп да ушундайларды издегендер. Анан машинада выбор бар экен, жакшы эле машиналарчы. Келе бериңиздер туугандар, эмне дейлиз? Акырын кылып атабыз. Эме тети машиналар берилип атат. Ал еще прям эме ала элек да, оборотчу. Акырын кетип атат, мисалы, артта morning мисалы, ал азыр процесс кетип атат да, баягы одобрениясычы, одобрение боло элек еще. Анан одобренияны биз чечпейбиз да, биз жөн эле барып оформить этип бергенге жардам беребиз, грубо говорячы. Вот одобрениясын банк чечет. Анан келип кээ бирлер айтат экен бизгечи, эмне мага сомнение болуп атасыңар. Бизде андай жок. Бизге эле жакшы, наоборот, силерге машина берген. Просто аны биз чечпейбиз. Эң главный условиялар эмне бул жакта? Ошондой кредитный история таза болуш керек. Через банк только. Через банк история таза болуш керек экен. Анан ошол официальный доходуңар болсо өтө жакшы. Анан болбосочу? Болбосо деле келе бергиле. Болбосо деле келсең. Айырмасы жок. Жаш 22ден өйдө, Ооба. Кредит эме, лизинг бербейбиз. Лизингтен алыстатып атабыз элди, потому что лизинг действительно кымбат болуп кетет да. Лизингтерди только биз айтабыз өзүбүздүн кругубузда ушундай сөз бар, отчаянныйлар депчи. Отчаянныйларга лизингтен өткөрүп беребиз деп. Кээ бирлер ушундай да, мен любой условияга макулмун, машина минип кетишим керек депчи. Аларга мейли деп лизингтен беребиз. Бирок эртеси күнү өкүнөт по-любомучу. Главное биз ошого себепкер болуп калбашыбыз керек да. Алдын ала эскертип айтат экенсиңер да. Айтабыз. Анан биз баягы айтып атпаймынбы, бир маалда телефонный сферада иштедик катуу депчи. Действительно жакшы иштегенбиз убагында. Прям мындай туруу эле Кудай берип койгон да, короче. Анан аны көтөрө албай кеттикпи, эмне болуп кетти, ушундай болгон. Азыр акчага вообще интересибиз жок да. Мисалы, эптеп эле сатып жедирип кетмей жок. Бизге лучше киши макул болсун, ыраазы болсун, эртеси күнү бир тууганы чакырып келсин, ошол важнее болот да. На перспективу иштемей да, анан бияктан 5 миң доллар көрө коем, 5 миң сом көрө коем деп эртең бирөөгө позор болгон бизге керек жок. Бизде ошондой политикабыз строго керек. Алдын ойлоп иш кылып атсаңар да азыр. Буюрса. Азыр ушундай иш кылып атканда негизи мындай акчалуу байкелер келип иштешебиз дегендер болот да, болбойт. Андайлар көп, ооба. Анан ошондойлорго негизи кандай мамиле кылып атасыңар?
эгерде инвестиция кылам мен силерге мына менде $300,000 бар, $500,000 бар. Мына 300,000, $500,000 уже кичине интересныйраак болуп калат го. Мисалы бизге келет, мына менде 3-4 машина бар, ошонун бирөөнү обналичка кылып, бирдеке кылбайлы деп. Бирок эми каждыйын эмес, бирок бир экөөсүн айтып көргөм, келгиле детейлинг качайлы деп. Анан мейли силерди күтөбүз деп отурушкан, азыр пока детейлинг немесин планын даярдай элекпиз, короче. А так бизге бирөө инвестор болуп берсе деле баарыбызга жакшы да, ал деле пайдасын көрөт, биз деле пайдасын көрөбүз, эл деле пайдасын көрөт. Бирок эл биринчирээк турат да бизде. Баары карызда байке, ачык айтайлы. Дете элементарно буква илинип турбайбы? Ошону деле бир карызга алып деп утулдук недавно. Эмир, өзүң жөнүндө бир аз айтып бербейсиң эми? Сен машиналар жөнүндө да сүйлөп чыгасың, өзүң жөнүндө эч ким деле билбейт. Негизи өзүбүз 21дебиз, атым Эмир болот. 9 класс окуганбыз. Жөнөкөй эле жигитпиз, мындай микрорайондо чоңойгон эле. Башында айылдан өскөнбүз, Карабалда, Сосновка деген айыл. Анан акыркы 9-класс ушу шаардан келип окуп кеткем болду. Анан эмне кылдым? Башында ЦУМда иштечик, телефон сатып, анан ошо акыркы 4 жыл ошакта иштедик. Азыр буюрса биякта иштейм. Негизи азыр деле телефондо иштеп атабыз негизи. Ошо. Негизи көбүнчө эле найымда иштедиңчи, өзүң бизнес кылдың. Негизи в основном найымда эле иштечик. Анан 23-жылы ошо өзүбүз бирдеке кылып көрөлү деп аракет кылганбыз. Болгон негизи. Болуп кичине кутуруп кеткенбиз да, короче. Барып жак бак кылып 2 машина бар болчу моментче, бирок анын баары жоготулуп, карыз болуп атып, буюрса эми кутулуп атабыз. Азыр деле карыздар бар. Ошол мен мурунку видеоңду көргөм сенинчи. Карыз боюнча тартып чыккан видеоңдучу. Аз алып салган окшойсуң ошондо, э? Ал ылдый жакта болуш керек. Анан эмне болду ошо, дагы эле бүтө элекпи? Ал негизи бүтө элек, ал 3 башында 5 миллион сомдой карыз бар болчу. Аларды акырын сакырын жаап отуп чыгып, азыр буюрса азайып калды, бир 5-600 700 400 ушундай калган. Баягы телефондорду рассрочкага берчик да. Анан өзүбүз гарант болуп туруп бергенбиз да, анын баары төлөбөй ушинтип ушундай болуп кеткен, короче. Кантип минус болмок? Эми кичине кутурбасам минус болбойт болчумун, чын ачык айтайлы. Ал жашчылык болуп калды да, чын. Бир маалда туруп кичине акча көбөйүп кетип кутуруп кеттик да. Ошо бирок кайра мындай түшүрүп койгондайчы. Ошо экинчи антпейбиз. Ошондой болду. Ушул эгерде ушул бир жаман жолдон кайтсаң, Аллах Таала сени көтөрөт, дагы рызкы берекелерин ачат деп атпайбы? Ошого ошондой тобо кылганың үчүн Аллах Таала мүмкүн азыр берип аткандар, э? Может быть, жан. Ушул туруп эле телефондон машинага резко өтүүгө эмне себеп болду? Жок, биз машиналарды мурун эле сатып жүрчүк, негизи эле. Просто мындай порукам кетип калчу да, тияк бияк тааныш болуп элечи. А так мурун эле сатып жүрчүк машиналарды там квартираларга первоначалка берип, мынтип тинтип кээ бирде ушинтип койчук да. Анан бир машина чыгарганбыз. Анан ошол машинаны Инстаграмга чыгарам, досум экөө спорт эткенбиз да. Спорт этип сатылып кетсе, анда точно автоблогер болобуз деген ниет бар болчу. Анан ошо сатылып кеткен кадимкидей 2-3 күндө. Кетип калгандан кийин анан мейли анда кылып көрүш керек экен деп. Досуң аты эмне? Аз көрүнбөйт го, э? Элес аты. Элеске чейин болчу да ал негизи. Анан Элес келип жардам берип калды. Азыр ушу баарын чогулган ошо Элес экөөңөр да эң баарын, э? Ооба, Элес жанында всегда. Башында место издедик. Анан место таптык. Анан эчтеке ойлонбой эле сразу алып алганбыз, бирок бияктан көчөбүз. Анан негизи могу ишкерликте, делегированияда мындай лидер болуш негизи кичине кыйын да, мындай баарын башкарып, баарын карашчы. Анан ал сен жаштыгыңа бүт өзүң менен тең курактуу же өзүңдөн кичүүлөрдү алып атсың да жумушка, э? Ооба, өзүбүздөн кичүү кыйын болбой элеби ушуну команданы башкарыш азыркы учурда? Жок, баарыбыз эле чогуу эле иштейбиз. Бизде андай деле жок, прям монтип башкарып, муну тийини кыл деген деле жок. Баарыбыз эле бирдей эле иштейбиз. Бирдеке не топ сүйлөп алсам, булардан кечирим деле сурап коебуз. Неге баягыда бир эме чыгардык эле, сотрудник керек вакансия деп, анан көбү келип, мен 29дамын, мени алгыла жумушка дешет да. Анан биз айттык, бул өзүбүздү көтөргөндөн эмес, просто ал мисалы эртең жумушка келе болсо, аны кантип жумушайбыз деген ойда. Анан барып тетин тияка барып келгиле, байке деп мен айта албайм, мисалычы. Анан ошо биякта инилерибиз бар, 16, 17, жок 16 эмес, 18 жашта в среднем. Алар эми жүрөт да, лучше дома сидеть, биз менен жаныбызда жүрүп, үйрөнүп, там биз деле чогуу үйрөнүп өсөлү деген ниет. Негизи ушул авто менен иштеген, машина менен иштегендердин баарын карасаң, бир 30дан өйдө жаштагылар да көбүнчө примерно.
Аскар байкелердей же Улустий Баха Дамки байкелердей анан мен жаштарга бул ишти кылыш кыйын деп ойлойсуң да негизичи. Жок, оор экен действительно. Мисалы эл келет да, эл мисалы рахмат мындай негизи эле эл бизге ишенип келет да, эмир сага келдик депчи мисалы келип машиналарын деле таштап коюп атат, мыякта деле машиналар жатпайбы. Мен туруп ойлонуп калам да, кантип эле ушу мени көрүп эле, мен эмес негизи биздин жамаатыбызды көрүп эле машина калтырып кетип атат депчи, кээде ошентип ойлонуп калам. Анан эмне деп атам буга чейин ушу память берип. Эме эл келет, анан мисалы силер менен сүйлөшүп атам, тиякта бирөө кетип атат, ошентип талашып кетип, тияк жаман көрүп калышы мүмкүн да, ошондой жери бар экен. Бирок аракет кылып атабыз, эч кимдин көңүлүн калтырып калбай, баарына сылык мамиле кылып ошондой сүйлөшкөн. Мен ушул эң эле эмелердин экени, ушул бизнесте кыйын жерлер бассаң, эң Кыйын жерлери энергия бүтүп калат экен. Эме күндүн аягындачы мисалы кечинде келесиң, мындай эле болуп калсын да сүйлөшө берип чыгыч. Бирок зато бир сделка, мисалы силер сатып атасыңар машиначы, бирөө алып атат. Экөөнү кошуп койсоңчу, тим эле бир башкача сүйүнүп кетесиң да, короче. Ошондой жерлер бар. Биз эле эмес, биздин даже командада балдар туруп сатышат да, алар да өнөрүн көрсөтүп сатышат. Мисалычы бирөөнү бирөө менен соединять этип, өздөрү да аябай кимде сүйүнүшөт да. Ошол жери жакшы. Анан жаман жери азыр кыш болуп атат, суук болуп атат. Анан график ушундай экен, 11 кылып атабыз азыр. Кичине свободный время калбай калат экен. Кудайга шүгүр. Продажа жакшы эле негизи. Негизи продажа жакшы эле буюрса. Буюрса дегенде биз канча машина сатып атабыз күнүнө плюс-минус? 5ке жетпей бир тияк 3-5 ал эме болуп кетип атат да, кээ бири биз тарынган жокпуз, кээ бири бизге айтпай эле тияк бияк ушинтип уруп өзүнчө кетип калышат экен да. Так биздин салондон туруп тияк бияк болуп сатылат акырын машиналар. Ошол бизде азыр пока на имя иштеп коюш керек да. На имя эмес, в целом эле азыр репутация кичине важныйраак акчадан карагандачы. Акча өзү прям через шкуру сезип көрдүк, акча негизи келет кетет. Ал акчага деле надежда кармап элебиз. Азыр главное элдин колдоосун алып алсак, анан акча өзү сам по себе эле келет акча, короче. Ошондой да. Акчага расчет алган жокпуз вообще. Жакшы, эми алдыңкы азыр планда кандай болуп атат эми жакынкы күндөргө негизи салонду көчүрөйүн деп атпсыңар, Ооба, салонду көчүрөйүн деп атабыз. Арендодатель менен урушуп кеттик. Чоңураак жер алып буюрса ойлоп атабыз, эл келе берет депчи. Анан недвижимость дагы тартабыз деп бир рекламаңар куруп калдык. Ооба, недвижимость. Ушул жактан да алып кетесиңерби? Недвижимостьты да кудай буюрса, просто мындай болуп атпайбы? Негизи машина менен недвижимостьчы өзү көп акчаны катырып коет го. Мисалычы, анан бир шаарда көп случайлар болот да. Машинаны срочно сатыш керек, акча керек, мягым күйүп атат, тияк бериш керек, мягы карызым бар депчи. Ошол проблеманы чечсек, аябай жакшы болобу дейм да, потому что мисалы өзүңөр деле ойлонуп көрсөңөр, мага машина керек болот да, мен силерге барам, силер мага сатып берсеңер, мен тим эле аябай сүйүнөм да, 7-7 болуп кетем да. Ошондой эле. Так весело, биякта байкелер келет. Офис кичинекей болуп калды, а так чай-пай бирдеке кылганга бизде эле негизи ниет ошондой болчу да башында. Ушу Баха байкелер менен жолугупсуң. Башында жолукканда эмне дедиң? Эмне кандай? Мамиле негизи. Туура алгандарга. Ооба, биз туура чыкты алардычы, действительно элечи. Ал деле ачык айтайлы внимание үчүн болчу. Биз аларды туурап кичине биз аларга жетели деп. Анан жетип бизди көрүп жүрчү экен да. Анан баягыда биринчи жолу жолукканда мен уялдым чын. Аны канча айлап Инстаграмда көрүп, живой биринчи жолу көрсө кичине башкачараак сезим болот го, ошо кичине уялып, аябай жакшы байке, действительно элечи. Мындай вообще эч дарылыгы жок, мындай периште эмес, конечно, бирок тазалыгы бар экен да, действительно элечи. Ошондой жакшы байке деп эле айтабыз, ыйлайбыз. Анын жамаатын полностью. Азыр жакшы мамиле десиңер, Ооба. Ал да өзү, бул жака келбеди? Жок, бияка келе албады. Анын бирок действительно ушунча көп киши эмететкен. Мындай кечке тартып берет да, бияк мынтип тартып кой, бияк мынтип кой, бияка келип кой, бияка жардам берип кой. Баарына жете албайт да, ал делечи. Биз деле туура түшүндүк. Так шашпай, бир бошогондо, может, 1 жылдан кийин бир качан бошойт иши кылып, бошогондо туруп чакырып чай-пай деп коебуз го. Бирок ал всегда на связьда, мындай чалсаң, чарчап атса да жооп бере берет да, ушу элдин көңүлү калып калбасын депчи. Ушунчалык мындай жакшы адам ал, действительно. Алла разы болсун. Мен ошо силерди мечиттен көргөм баягындачы. Анан мечиттен көрүп, жакшы балдар, жакшы мындай
таза иш алып барат экен. Ниеттери жакшы экен деп атайын, конокко келип иншалла сүйлөшүп. Чай пай жок болуп калды. Ости дедик Биз дагы биздикине дагы конокко келгиле. Буйрса. Биз жака да өткүлө. Бизде дагы ар кандай иштер менен алек болуп атабыз. Биримдик деле каалайбыз негизи элечи, баарыбыз мындай бири-бирибизге көрө албастык жок, ичтарлык жок болуп, андан көрө бир чоң бир жамаат болгонубуз жакшыраак. Эртең Кыргызстанды өнүктүрөлү деп ошондой да, ошондой кылгыбыз келет. А так биз деле бир маалда мына ачык айтып атпайм, эмнеге мындай болуп калдык, потому что эми Кудай көрсөтүп койду да. Кудай берсе берет, бирок калганын кайра бат эле алып коет да. Ошон үчүн азыр андайдан коркуп деле калдык чын. Ошондой. Динге чакырабыз. Машалла. Жакшы, Алла разы болсун. Мейли анда. Мейли, байке, келип кот. Алла разы болсун. Алла разы болсун сизге да, келип кеткениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, катталабыз. Анан могу Instagram каналына Жардам автого Эмирдин өзүнө катталабыз. Чоң рахмат. Аз убакыттын ичинде эле азыр подписчиги меникинен өсүп кетти. Иншалла, Алла береке берсин. Мейли, ассалам алейкум. Чоң рахмат.